Кыргыз туусу гезитин кыргыз мамлекетинин тарыхынан бөлүп кароого мүмкүн эмес. 99 жылдан бери чыгып келе жаткан гезитибиз кыргыз мамлекетинин ушул мезгилдеги тарыхын саргайган барактарында сары майдай сактап келет. Ошонусу менен улуттук дөөлөтүбүздүн баалуулуктарыбыздын сап башында турган гезит ушул эзелки Эркин тоо. Бүгүнкү кыргыз туусу. Эртегисин айтсак, Эркин тоо гезитинин жарык көрүшү элибизге караңгылыктын кара булуту сүрүлүп, асмандан ачык нур жаагандай эле болгон. Бул өз мамлекетин куруп жаткан элибиздин, ошол кезде мамлекетти жетектөөгө белсенген легендарлуу инсандарыбыздын колуна желбиреген кызыл тууну кармата койгондой эле тарыхый кубанычтуу окуя эле. Андан бери ар кандай саясий кырдаалдарга жараша гезитибиздин аталышы өзгөрүп келсе дагы, акыры келип кыргыз туусу деген аталышта чыгып жатышы тегин жеринен эмес. Мында кыргыз мамлекеттүүлүгүнө байланышкан терең саясий маани, улуттук сыймык камтылган. Артка кылчайсак, кыргыз мамлекети түптөлүп жаткан ошол мезгилдерде Эркин тоонун көтөргөн жүгү өтө оор болгон. Бүгүнкү Маданият, Билим берүү министрлигинин Кыргызстандагы мектептерден баштап болгон бүткөн жогорку окуу жайлардын милдетин ушул Эркин тоо гезити аткарган. Баарда мурда кыргыздын туңгуч алипеси, эл агартуучусу, күндөлүк колдонгон окуу китеби, билим бешиги, кала берсе сырдашы, муңдашы да ушул басылма болгон. Ал кезде калктын 10%га жетпегени арабча кат тааныган шарттарда элдин кат сабатын жоюуда Эркин тоодон башка окуу куралы да жок эле. Абалкы Эркин тоонун азыркы кыргыз туусунун кыргыз элинин алдындагы аткарган чоң кызматы кыргыз адабий тилинин калыптанышына кошкон салымы болду. Өкүнүчкө жараша бул тема кыргыз тилчилери, адабиятчылары, журналисттери тарабынан толук кандуу өз баасын ала элек. Башкача айтканда, кыргыз адабиятынын, тил илиминин, маданиятынын журналисттеринин төл башчылары ушул кыргыз туусунда такшалышты, жетилишти. Ошону менен бирге кыргыз адабий тилинин калыптанышына зор эмгек сиңиришти. Кыргыз туусу төл башы гезит катары улуттук басма сөздүн башында турду. Чалкан, Ден соолук, Ленинчил жаш, Коммунист жана башка гезит журналдар алгач ушул гезиттин рубрикасы болсо, кийин өз алдынча басылмага айланган. Кыргызстанда бир дагы басылма биздегидей бай тарыхы, басып өткөн санжыралуу жолу менен мактана албайт. Музейибизде Эркин тоонун алгачкы сандарынын көчүрмөлөрүнөн тартып, Касым Тыныстановдун кол жазмасы, Ишеналы Арабаевка, Алы Токоймбаевка, Төрөкул Айтматовка жана башкаларга тиешелүү материалдар, башкы редакторубуз болгон Турдакын Усубалиевдин иш столу, Жусуп Абдрахмановдун, Сыдык Карачевдин, гезиттин туңгуч редактору Осмонкул Алиевдин макалалары бар. Кыргыз басма сөзүнүн тарыхында эмгек кызыл туу ордени менен сыйланган жападан жалгыз гезит ушул кыргыз туусу. Кыргыз туусунун улуттук адабиятынын калыптанышында да орду өзгөчө. Алы Токоймбаев, Жомарт Бөкөнбаев, Мукай Элебаев, Жусуп Турусбеков, Түгөлбай Сыдыкбеков, Алыкул Осмонов жана башка ондогон таланттарды дээрлик бардык улумундагы акын жазуучулардын чыгармаларын элге тааныткан талант бешиги болду. Мындан тышкары театр, кино, сүрөт искусствосунун да башында туруп, бул жаттагы жетишкендиктерди таңазалап келди. Айта берсек, кыргыз мамлекетинин саясаты, социалдык экономикалык өнүгүшү, анын ичинде өнөр жайы, жеңил өнөр жайы, айыл чарбасы, жол курулушу, энергетика, суу чарба тармагы болобу айтор мамлекетибиздин 99 жылдын ичиндеги кыбыр эткен кыймылын чагылдырып келген кыргыздын негизги гезити болгондугубузду тарых тандырбайт. Демек, мамлекетибиздин ар тараптуу өнүгүшүнө кошкон салымыбыз да ченемсиз. Гезитибиздин баскан жолу байсалдуу болду. Кылым жашына келип, жогоруда айтканымдай, кыргыз элинин колундагы кыргыз туусу катары өз кызматын өтүп келет. Деген менен учурда баары чукул өзгөрүүдө. Интернет технологиясынын шарапаты менен маалымат алуунун булактары болуп көрбөгөндөй өнүгүп, интернет басылмаларынын, сайттардын, жеке менчик телекөрсөтүүлөрдүн, басылмалардын арааны жүрүп турган чагы. Ошол эле учурда узак жана өрнөктүү жол баскан кыргыз туусу гезити өзүнүн төл башылык наркынан, салмактуу сөзүнөн, салаваттуу калыбынан жаза элек. Маалымат булактарынын көптүрдүүлүгү, коомдогу саясий күчтөрдүн кызыкчылыктардын кагылышы айланып келип эле атандын жүгүн көтөргөнгө көнгөн кыргыз туусу гезитине көп милдеттерди тагууда.
Учурда министрлер кабинетинин гезити болгон кыргыз туусу мамлекеттин түптүүлүктүү саясатын жүргүзүүдө милдетин аткарып жатат. Айрыкча салттуу окурмандарыбыздын арбындыгы кыргыз туусунун бүгүнкү күндөгү таянычы. Кыргыз туусу гезити бул кыргыздын алгачкы басылмасы. Бул 1924-жылы 7-ноябрда жарык көрүп, ошодон бери кыргыз элине кызмат кылып келет. Кийин Кызыл Кыргызстан, Советтик Кыргызстан болуп аты өзгөрүп, ошол замандын өзгөрүшүнө, өлкөнүн өнүгүшүнө жараша атын да өзгөртүп, форматын да өзгөртүп, ошол эле учурда алгач араб арибинде чыкса, кийин өлкөбүз латиницага өткөндөн кийин латын арибине өтүп, андан кийин кириллицага өтүп келди. Ошондуктан бул гезиттин бетинде кыргыз өлкөсүнүн бардык тарыхынын летописи камтылган десек болот. Мындан тышкары дагы бир нерсени айта кетүү керек. Эмне үчүн ушул 1924-жылы 7-ноябрда кыргыздын алгачкы басылмасы түптөлдү? Анткени ушул 24-жылы 14-октябрда Кара Кыргыз автономиялуу облусу түзүлгөн. Бул облус биздин өз алдынча мамлекеттүүлүгүбүздүн башаты болуп эсептелет. Ошондуктан өз алдынча мамлекет түзүлгөндөн кийин биздин ошол мамлекеттин башкы мурдагы сөз менен айтканда органы катарында же болбосо басылмасы катарында ушул кыргыз туусу эркин тоо түптөлгөн. Эми заман өзгөрдү. Азыркы учурда баягы маалымат каражаттары көп, маалымат рыногунда атаандаштык аябай чоң. Бирок ошого карабастан биздин гезит дагы заман ыргагынан калышпай иштеп келет. Биз дагы өзүбүздүн сайтты ачтык. Андан тышкары бул баягы учурдагы журналистиканын талаптарына ылайык баягы материалдарыбызды да бере баштадык. Эң негизгиси, айрымдар ойлогондой, бул басма, башкача айтканда гезит, бул маалымат рыногунда атаандаштыкка чыдай алабы же жоюлуп кетеби деген ушундай сөз дагы чыгып жүрөт. Бирок тажрыйба көрсөткөндөй, эгерде коомчулукта ушул баягы азырынча талап болуп турган убакта бул гезит дагы өзүнүн ишин улантып, өз вазифасын аткара бермекчи болгону ушул заман талабына жараша өзгөрүү жүрүш керек. Биздин журналисттер дагы, биздин эмгек жамааты дагы мына ушул учур талаптарына ылайыктуу иштегенге аракет кылып жатабыз. Анан дагы бир нерсени айта кетүүбүз керек. Биз 1994-жылдан баштап эле бул гезит өзүн өзү финансылоого өткөн, толук каржылык өз алдынча иш жүргүзүп келет. Мунун өзү дагы учурда бир топ мындай чыгарма коллективден мындай изденүү менен иштөөнү талап кылууда. Биз ошол нерселерди аткара алдык деп мен ишенимдүү айта алам. Эми кийинки жылы ушул гезитибиздин кыргыздын алгачкы басылмасынын уюшулгандыгына 100 жыл толгон турат. Ушул бир кырымдык мааракеге карата биз дагы мындай белгилүү бир жетишкендиктер менен барабыз деп ойлойм. Ошол эле учурда биздин коомчулук тарабынан, мамлекет тарабынан ушул мааракеге өзгөчө көңүл бурулат деп ишенем.